3-сентябрда Германияда элчиликтин кубогу өттү. Иш-чарага Германиянын ар кайсы федералдык аймактарынан, Латвиядан, Чехиядан, Польшадан мекендештер катышып, футбол, волейбол, теннис боюнча оюн болду. Кечиресиздер, бул кайсы команда? Униманас командасы. Униманас? Манас университети. Университет бүтүргөн барыбыз. Сиздерге бул жактан случайно эле чогулуп калдыңыздарбы же атайын даярданып жүрүпсүздарбы? Биз негизи 2 жылдан бери катышабыз, 2-3 жылдан бери. Жыл сайын өтүп турат э? Жыл сайын келип, былтыр да келип ойноп кеткенбиз. Ошо быйыл дагы ар кандай турнирлерге катышабыз, Франкфурттагы турнирге, анан Прагада да болуп турат. Ал жакка барып ойнойбуз, анан ошо азыр элчиликтин клубуна келип, Берлинде ошол жакта ойнойбуз. Өзүңөр каякта жашайсыңар? Биз Руст, Баден-Вюртемберг регионунда Рус деген айыл бар, Европа парк, ошол жактан келип. Анан ар кимиз ар жактан негизи. Бир досубуз Берлинден, дагы бирөө Мюнхен жактан келгендер бар. Ар жактан топтолуп келгенбиз. Ийгилик анда сиздерге. Рахмат. Gugulu bersin, ul kızım. Бул кайсы команда? Прага КГЗ. Прага. Силер ошондо Прагадан келдиңерби? Прагадан Аха, негизи жыл сайын катышып турасыңарбы же быйыл эле? Кандай? Канча 11-12 жылдан бери. Хорошо, анда ийгилик сиздерге. Жеңесизби? Буюрса жеңгенге аракет кылабыз. Аха. Обязательно жеңебиз. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев көз карандысыздыктын баалуулугун белгилеп, мекендештерди майрам менен куттуктады. Ата мекенден канчалык алыс кетсек, ошончо анын баркын билет экенбиз. Көз каранды эместик, эгемендүүлүк күнү мындай чыныгы майрамга, өзүбүздүн жеке майрамыбызга айланат. Эгемендүүлүк күнү баарыбыздын башыбызды бириктирет. Кыргызстанда майрамды өкмөт жергиликтүү бийликтер уюштуруп жүрсө, мына 10 күндөн бери Германияда кыргыз диаспоралары бүтүндөй Германия боюнча майрамдап жатышат. Бүгүн элчинин кубогуна футболдук мелдеш өтүп жатат. Бул 10 жылдан бери өтөт экен, азыр 11-чи жолку кубок өтүп жатат. Өтүп кеткен болсо дагы кыргызстандыктарды 31 августтагы кыргыз эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Самалдын катышуучуларына аш таратылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктары тапшырылды. Düne bütün sultanı eli bizim birsin derini can alıp nurdan carımın sundan cıldızlı elim kırgızım dilenim tükköy birikten düşmöy gökülü birsin cıldızım gökülü birsin Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнөр Сатылганова, Омар, Мерген Турган, Аваз Акимов жана Айдана Дека мекендештерге жагымдуу кеч тартуулады. Kırgızistan'ın